Бүгүнкү тема бирөөгө зыян кылбаймын жана өзүмдү да коргоймун. Анан буллингге жол жок, же болбосо буллингден сактанам деген темада сөз болот. Так, достор, буллинг эмне экенин билесиңер? Ооба. Байел Кубаныч, Жок. Арет билесиңерби? Эми билбейм. Билбейм дейт. Жакшы. Буллинг деген сөз бул эки баланын же андан көп адамдын бир адамга карата шылдыңдаганы, обзывание кылганы, коркутканы, урганы, же болбосо кошпой койгону буллинг деп аталат. Буллинг эмоционалдык, психологиялык, физиологиялык деп аталат. Физиологиялык деген баягы мындай күч менен урат, кол көтөрөт, эмоционалдык дегени мындай кылып шылдыңдайт, эмоциясы менен аны жактырбагандай, мыскылдагандай мамиле жасайт. Психологиялык деген обзывание, ат коет, ушундай мамилелерди жасайт. Негизинен буллинг деген эмне деп интернеттен, гуглдан да карап койсоңор өтө кеңири маалымат аласыңар. Буллинг бул эң жаман нерсе. Тагыраак айтканда бул кылмыш. Бул өтө жаман нерсе. Буллинг качан болот? Биз чек арабызды сактай албаган учурубузда. Мен сабакта чек ара темасын айтып бергем. Но сенсиң. Бул дагы сенин кыскасы бир тең тушуң да, классташың же кошунаң же кандай болбосун, сенин курдашың. Бул акырын сага тийише баштайт. Акырын менен тийишип, мындай кичине сүйлөп баштайт, сени чек араңа направление жасайт, атака кое баштайт, жакын келет, кирип алат сенин чек араңа, сенин территорияңа, акырындык менен кирет, сени башкарат, сени баш ийдирип алат, сен анын астында каласың, анан сени эмне кыла баштайт? Ура баштайт. Бул буллинг. Демек, чек арага эң биринчи биз чек арага киргизбейбиз. Чек арага кирип алгандан кийин, значит, уже буллингге кабылабыз. Буллингге кабылгандан кийин андан чыгыш кыйын. Жардам сураш керек. Сөз түрдө чоңдордон жардам сураш керек. Бирок буллингге чейин буллингге чейин өзүбүздү кандай аракеттер менен, кандай мамилелер менен өзүбүздү коргой турганыбыз жөнүндө бүгүн сабакта таанышабыз. Так, биз мамиле кылып атканда классташтарыбыз менен мамиле деген билесиңер, общение кылып атканда, кыскасы мамиле кылып атканда ачуубуз келет. Адамдар ар түрдүүбүз. Эми кандай кылыш керек? Эгерде сен классташтарың менен мамиле кылып аткан учурда, өзүңдүн теңтуштарың менен, теңтуштарын билесиңер, сверстников деп коет, өзүңдүн теңтуштарың менен мамиле кылып атканда, значит, сен сезимдериңди так билишиң керек. Ал сен акырын сөзү менен, прическаң эмне? Бул кандай прическа? Кроссовкаң эски, үйдө телефонуң эски марка экен деген сыяктуу силерде акырын эле жакшынакай сөздөрдү сүйлөй баштаганда, нормально эле болсо дагы сен сезимдериңди байка. Ал кандай сүйлөп атат? Вот, телефонуң крутой го, деп койду. А чын-чынында келгенде телефонуң кадимкидей эле, простой эле. Же болбосо эл катардагы телефон. О, крутой экен, деп атса, анын сөзүндө эмне бар? Сени акырын шылдыңдап аткан болушу мүмкүн. Ошондо сен өзүңдү байкашың керек. Ачууң келип, кыжалат болуп, жактырбай, жиниң келип атса ал адамдан. Анда сен сөзсүз түрдө урушуп кетпе, сөзсүз түрдө мушташып кетпе, жөн гана көзүнө карап туруп, баягы сабактагыдай дагы кайталайм, көзүнө тике карап туруп, спокойный эле. Неге мындай деп атасың? Түшүнбөй калдым, кайталасаң? Же болбосо, неге мындай деп атасың? Максатың эмне? Же болбосо, эмне болуп кетти менин телефонум? Деп, жакшынакай эле көзүнө карап туруп, спокойный эле сүйлөйсүңөр. Дагы болду, бул адамдан
алыстағыла. Мамилени жақын қылбағыла. Қандайсың, салам болды, бүтті. Ал адаммен тақыр сөйлешпейлі қойғыла. Бұл бірінші қадам, бірінші шаг. Екіншісі, біз жашоодо тақыр эле кейбір адамдарменен характерибиз туура келбейт. Андай адамдарменен біз өзүбүздү зордоп мамиле кыла албайбыз. Жасалма болып маска кийип, кандайсың деп жасалма болып да мамиле кылыштын кереги жок. Демек, бул норма. Жөн гана кандай деп эле алыс жүрөбүз. Мисалы, менин коллективимде, например, мен интровертке кирем. Мен экстраверт эмесмин. Мен бааны менин досум, дос, кандай, дей бербейм. Тактап айтканда, мен дос болушум кыйын бирөө менен. Дос болсом өтө жанымды, жүрөгүмдү берип ала турганчалык өтө катуу дос болуп кетем. Мына ушундай. Бирок дос болуп кетишим аябай кыйын. Мага жылдап убакыт керек бирөө менен дос болушум үчүнчү. Эми, бирок менин характериме дал келбеген адамдар өтө көп. Өтө көп. Бундай учурда мен эмне кылам? Просто мамиле кылбайм, норма. Кандайсыз? Болду, всё. Эч качан жакындаштын кереги жок. Бул норма. Сенин кимдир бирөөгө, мисалы үчүн, Асема экөөбүздүн жинибиз бири-бирибизге туура келбейт, характерибиз бири-бирибизге туура келбейт. Бул дагы норма. Ойлоп калбагыла, эмнеге мен бул менен мамиле кыла албай атам, эмнеге мен бул менен сүйлөшө албай атам деп өзүңөр багындай мындай кыйнаштын, ойлоштун кереги жок. Дагы бир нерсе, правила, эреже. Эгерде сага кайсы бир адам жакпаса, эгерде сага кайсы бир адам ачууңа тийсе, же жиниң келсе, ал адамга эч качан жамандык кылба. Шылдыңдала. Жөн гана алыс жүр. Кээ бир адамдар бар. Жини сүйбөйт, адамды жактырбайт. Мисалы үчүн, акырын кыймылдаган жоош балдарды жактырбашы мүмкүн, жаман окуган балдарды жактырбашы мүмкүн. Же болбосо музыканттарды, ырдагандарды же көп күлө бергендерди жинибиз сүйбөшү мүмкүн. Просто жакшы көрбөйбүз. Бизге эч кандай кылбайт, жаман мамиле кылбайт. Просто жактырбайбыз. Анан мен окуучуларды аябай көп байкайм да, окуучулардычы. Просто бирөөдү жакшы көрбөйт, анан басса турса эле, деп эле шылдыңдап, аны мындай басынтып, кемсинтип, обзывание кылып, ушундай мамиле кылган окуучуларды аябай көп көрөм. Ошол адамдар мага эч жакпайтчы. Жиниң сүйбөйбү? Всё, болду, алыс эле жүрө бер. Силер уже чоңоюп калдыңар. Силер Кудайга ишенген балдар болгон болсоңор, уже силердин сооп ачкыларыңар, күнү ачкыларыңар топтолуп атат. Жөндөн бирөө сага жакпайбы? Сен аны шылдыңдап, көңүлүн оорутуп, жаман сөз айтпа, унчукпа. Аны дагы Кудай жараткан. Сен жакшы көрбөгөн менен, асманда Кудай аны жакшы көрүп турат. Жактырбайсыңбы? Болду, всё, алыс эле жүрө бересиңер. Мен силерге буллингдин эң алгачкы кадамын айтып өттүм. Кимдир бирөөгө ачууңуз келсе, урушпайбыз, мушташпайбыз. Жөн гана бизге жакпаган сөз айтса, эмне дейсиң, кайталап койсоң? Эмне максатта айттың? Болуптур, деп эле күлүп коебуз. Же болбосо алыс болобуз, мамиле кылбайбыз, бүттү. Всё, жүрө беребиз. Ага да жамандык кылбайбыз. Так, мен эмне айткым келген түшүндүңөрбү? Түшүндүргөн болсоңор плюс баскыла. Асема плюс, Бл плюс, Кубаныч плюс, Арет плюс, рахмат. Так, мен бүгүн сабакта эмне жөнүндө айта турганыбызды түшүндүрүп өттүм, буллингден кантип коргонобуз, чек арабызды кантип сактайбыз, конкреттүүрөөк дагы ошо боюнча киришебиз. Так, эми экинчи кадам. Суроо силерге. Эгерде Асема, Байел, Зейнеп, Айбикелер аябай жок болуп кеттиңер эле, кандайсыңар? Зейнеп, Айбике, Кубаныч, Арет бар экен сабакта. Мисалы үчүн, силерге жаныңардагы партаңардагы бирге отурган адам
Силердин буюмуңарды уруксатсыз сурабай тийишип ала берсе, кадимкидей эле алып сурабай иштетип, кайра жайына коюп коет. Жайга коюп коет. Бул учурда силер кандай мамиле кыласыңар? Например, ручкаңарды же болбосо линейка бирдемкелериңерди алат, кайра иштетип жайына коюп коет. Силерден сурабайт. Бул учурда кандай мамиле кыласыңар? Кетти, жообуңарды айтып кайтчы. Асема? Мен Зейнеп. Асема, сен сага ушундай кылса кандай кыласың? Сенден сурабай, кайчыларыңды, линейкаларыңды алып иштетип, кайра жайына коюп койсо, кандай мамиле? Ошол жерде отур. Асема, ушундай учурда эмне кыласың? Эме, если ал биринчи жолу болуп аткан болсо, мен айтам да, ушундан кийин сурап ал, мен сага бербей Сөзүң бүт эле өчүрүп койдуң го. эме после этого сурап ал, мен сага бербей койбойм деп айтам да. Туура. Эң туура. Көрдүңөр уктуңар Демек, силердин буюмуңарды сурабай алганда, биринчи эле алганда айткыла. Унчукпай койбогула. Эч качан сенин буюмдарыңа, сенин бирдемкелериңе анын тийишкенге акысы жок. Сурабай алганга акысы жок. Даже нары жылдырып койгонго да акысы жок. Ошондуктан биринчи эле тийишкенде менин буюмдарыма тийишип уруксатсыз тийбечи, мага жакпайт. Сен сурасаң мен берем. Көрдүңөр, Асемат эң туура айтып өттү. Сен сурасаң берем, мага жакпайт менин буюмдарыма бирөө тийишкен деп айткыла. Андан кийин экинчи суроо. Байел, сенин жаныңда бир классташың отурат дейли, же партада бир жаныңда классташың отурат. Андан кийин бир китебин же болбосо тетрадь, ручка бирдемкесин жоготуп алды дагы. Ар дайым эле сенин көрө берет да. Могу жерде эле турат эле. Азыр эле турат эле, сен алган окшойсуң, жок, таппай атам деп сени ар дайым күнөөлүү кыла берсе, кандай мамиле кыласың? Анан сенин төңкөйт, сени күнөөлүү кылат, анан өзү карап издеп таап алат. Сени күнөөлүү кылат, кайра издеп таап алат. Ушундай мамиле кылып атса, кандай мамиле кыласың, Байел? Башка партага отуруп алам эжеке, эгер бош болсо. Жана эжеке айтам, башка эме отурам деп. Анан айтам, мен албадым, өзүң койдуң деп. Туура, туура. Эң туура айттың, Байел. Жакшы. Бирок башка партага отуруп кеткенден алдын сөзсүз түрдө айтып кетишиң керек, Мен эч качан бирөөнүн буюмдарына тийген эмесмин, тийбеймин дагы, менин буюмдарыма тийгенди да жакшы көрбөйм. Сен биринчи жакшылап карап көр. Мен сенин буюмдарыңа тийген эмесмин деп айтышың керек. Туура айттың, Байел. Андан кийин башка жерге же башка местага отуруп кеткениң жакшы. Эми, көрдүңөрбү? Буллингке кабыл сабактын башында айттык, буллинг бул көп баланын бир адамды шылдыңдап, уруп, мыскылдап, баягы эмне деп коет, кошпой коюп, бөлүп, жалгызаткандын эң биринчи кадамдары ушинтип башталат. Биринчиси жактырбайт сени, жактырбайт, сага ачуусу келе берет, жини сүйбөйт. Андан кийин сенин буюмдарыңды сурабай иштете берет. Андан кийин өзүнүн буюмдарын кайсы жерге койгонун унутуп калса деле жакшылап карабай сени күнөөлүү кыла берет. Кийинки кадам. Кийинки кадам, Биз жанагын жоон айтып кеттим, Бул жанагын жоон экен, жоо экен. Ушундай кылганың туурабы? Эмнеге мындай кылып атасың? Менден сураба. Өзүң күнөөлүүсүң деген сыяктуу сөздөрдү айтабыз. Хорошо, кетти андан кийин. Эми суроо. Арет, сага берейинчи бул суроонучу. Арет, эмне үчүн класстагы балдар башка балдарга шылдыңдап ат коюшуп алышат? Эмне үчүн обзывание кылышат? Кандай деп ойлойсуң, Арет?
Ариет. Барсың ба, Ариет? Зейнеп Айбике, сілер жооп бере кеткилечи анда. Силер кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн? Может, балдар деле болушу мүмкүн. Укпадым. Интернетиң начарраак болуп калды. Зарядка саякмы? үчүн Силерде интернет начар болуп атабы же менде интернет начар болуп атабы? Вообще угулбады азыр связга чыккан адам. Менде угулбай атабы же силердеби? Жооп берип койгулачы. жакпаган үчүн ат коюшат. Жакпаган үчүн ат коюшат. Жакшы жооп болду. Жакпаган үчүн ат коюшат, Жакпаган үчүн. Түшүндүм. Жакпаган үчүн ат коюшат дейт. Жакшы. Сахабат болот. Сен Ариетсиң, Сахабат Беккулова Ариетсиң, Ариет, сен кантип ойлойсуң? Эмне үчүн башкаларды шылдыңдап ат коюшат? Эжеке мен жооп берип Сен жооп бергени мен укпай калдым да, связь начар болду. Белки бала өзүнүн мындай күчтүү ошо сен шылыңдаган адам өзүнүн өзү эле тентек болушу мүмкүн. Туура. Тентек балдар, тарбиясыз балдар, тентек балдар башкаларды шылдыңдап ат коюшат, обзывание кылышат. Биринчиден алардын тарбиясы жок. Тентек. Андан да тереңирээк кере турган болсок, терең изилдеп көрсөк, алар жан дүйнөсүндө, душасында өздөрүн жасалма самооценкасын көтөрүшөт. Өзүнөн кичине күчү, мисалы үчүн эркек балдар, өзүнөн кичине алсызырагын, күчү жогурагын, кыздар дагы өзүнөн кичине алсызырагын, жогушурагын эмне кылышат? Анын кемчилдик жерин айтып, өздөрүн жасалма самооценкасын көтөрүшөт. Сен мындайсың. Но сүрөттү эле карап көрсөңөр, терең маанин. Аны кичинертип, аны кемсинтип, өзүн тим эле укмуш, идеальный, четкий сезиш үчүн ушинтип шылдыңдайт. Мо шылдыңдаган, обзывание кылган адам идеальныйбы? Жок. Туура айтасыңар. Шылдыңдаган адамдын дагы толтура минустары бар, анын да толтура кемчиликтери бар. Бул шылдыңдаган адам дагы самооценкасы жок байкуш. Унутпагыла. Шылдыңдаганы дагы, обзывание кылганы дагы самооценкасы төмөн байкуш. Башкача айтканда, булар агрессор-жертва деп коет буларды. Агрессор-жертва. Ага шылдың болуп чек арасын коргой албай аткан байкуш бул жөн эле жертва. Байкуш жертва, бул агрессор жертва. Экөө тең жертва. Эгерде силер жертва болгуңар келбесе, анда эч качан бирөөдү кемсинтип, шылдыңдап, бирөөнү критикалап, кемчилдигин айтып, өзүңөрдү жасалма самооценкаңарды көтөрбөгүлө. Кудайдан коркушубуз керек. Самооценкабызды көтөргүбүз келсе, Кудай менен байланышабыз, Кудай менен сүйлөшөбүз. Кантип? Бассаңар турсаңар Кудай менен сүйлөшө бергиле. Кудай, сен мени жакшы көрөсүң го деп. Каалагандай, өзүңөргө жаккандай сүйлөшкүлө. Кудай, сен мени жакшы көрөсүң. Кудай, сен мени сүйөсүң. Кудай, сен мени укмуш сонун жараткансың. Мени четкий кыл, мени адамдарга шылдың кылба, мени жакшы көр деп ар кандай тилегиңерди айтасыңар, ички диалогуңарды Кудай менен байланышкыла, жасалма самооценка көтөрбөгүлө. Андан кийин ушул бирөөдү шылдыңдап аткан байкуш агрессор жертва кантип ойлойт өзүн? Мен сага окшош кемчилигим жок. Мен сенден жогору турам.
Менин кемчилигимди башка бирөө көрүп калгыча мен башканы айтып алайын. Менин минус жактарымды башка бирөө айткыча мен андан көрө аны айтып алайын деп. Көрдүңөрбү? Жан дүйнөсүндө терең келгенде менин кемчилигимди бирөөлөр билип алгычакта мен башканы бирөө айтсам, бул чөткө экен деп ойлоп калсын деп шылдыңдашам. Так. Ушул жерде чоң ой жатат да, түшүндүңөрбү? Шылдыңдаган адам кандай болорунчу? Биз Кудайдан коркушубуз керек. Бирөөдөн өзүн жогору сезген бул текебердик деп айтылат, высокомерность деп айтылат. Текебердик сапат бул шайтандын сапаты. Текебер адам эч качан бейишке кирбейт. Эч качан текебер адам бейишке кирбейт. Ушуну унутпагыла. Динди дагы айта кетейин, динде психология бул дин менен байланыштуу да. Эч качан текебер адам динге кирбейт. Эч кимден өйдө да эмес, эч кимден төмөндө эмес, баарыбыз Кудай астында бирдейбиз. Ошону унутпагыла. Бирөөдү шылдыңдап ат коюп көрбөгүлө. Так. Мен эмне айткым келди? Чатка плюс жаза кеткиле. Бирөөдү шылдыңдап ат койгондор кандай адамдар экен? Кайсы учурда шылдыңдайт экен? Түшүнүктүү болдубу? Сонун. Рахмат. Каршы болсоңор сөз түрдө каршылыгыңарды билдиргиле. Сурооңор болсо сөз түрдө сурооңорду билдиргиле. Так, кийинки кадам. Угатам. Мен жана сизге жооп бербедим беле. Не деп? Ошону токтоп койсом болобу? Болот. Баягы ошо бала өзү деле үй бүлөдөн тарбия көрбөгөн болушу мүмкүн. Ооба. Анан атасы же апасы деле аны деле шыңдаш. Конечно, эң туура. Аны ата-энеси үйдө ошондой. Ата-энеси кечке аны агрессор болуп шылдыңдашы мүмкүн. Кемсинтиши мүмкүн, жаман сөздөрдү айтышы мүмкүн. Анан ал бала келет дагы эмне? Класска келип алып, өзүнүн күчү жогураак, же болбосо слабыйраак, байкушуракты таап алып, үйдөн көргөнүн жасайт. Бул бала, силер балдарсыңар да эми? 18+ чейин баласыңар да, туурабы? Бала ата-эненин күзгүсү. Значит, бирөөдө обзывание кылып атабы? Түшүнүп кала. Ата-энеси баласына обзывание кылып атат. Же атасы менен апасы бири-бирин обзывание кылып атат. Үйдө обзывание бар, үйдө кемсинтүү бар, үйдө агрессия бар, үйдө шылдыңдаган бар. Атасы же апасы. Же атасы менен апасы эмне кылат? Баласына. Экөөлөп баласын ошондой кылат, же бири-бирине кылат. Ошон үчүн мектепте өзүңөрдү жакшынакай алып жүргүлө. Уят, мындайча айткандайчы. Так, андан кийингиси. Демек, бирөөлөрдү обзывание кылып аткандар классташтарыңарды көрсөңөр деле, байкуш деп көргүлө, деп ойлосоңор болот да, байкуш бул деле ушундай агрессор жертва экен да, депчи. Эстүү, тартиптүү, Кудайдан корккон, жакшынакай балдар бирөөдү да шылдыңдабайт, бирөөдү да шылдыңдаганга жол койбойт. Жакшынакай жол өзүнүн жолунда жүрөт. Кийингиси. Бизди тарынткысы келген, бизди капа кылгысы келген адамдарга эмне кылганга болбойт? Эмне кылбашыбыз керек? Мисалы үчүн, эми андай деп ойлосом, мындай да, канчалык өзүбүздү этият кылсак деле, жакшынакай жүрсөк деле, жашоодо все равно биз тентек адамга, тарбия көрбөгөн, тарбиясы начар, тентек хулиган адамга жолугуп калышыбыз мүмкүн да. Эми ушундай учурда эмне кылбаш керек? Кантип ойлойсуңар? Давайте бул суроого Кубанычтан сурайынчы. Кубаныч, сен кантип ойлойсуң? Ар бириңерде бирден суроо берем. Кубаныч. Эмне кылбаш керек? Сени тарынткысы келген, капа кылгысы келген адамга сен эмне кылбашың керек? Мен ага карабай өзүм жолум менен кете беришим керек. Мисалы үчүн, Кубаныч деп, мисалы үчүн, Кубаныч, Куба деп, азыр мен капа болбо, мен жөн эле айттым да, сен азыр кандай жооп бересиң? Кубаныч, Куба,
Sen эмне мисалы үчүн атыңа байланыштырыпчы кулун же болбосо бакка деп бирдемкелерди айтып шылыңдайын дейле, шылыңдап атсам, сен эмне кыласың? Мен ошол сен өзүң деп. Сен өзүң деп айтсаң коркосуң да. Мисалы үчүн ал күчтүү бала дейли, ал 90 килограммдык. Медейсиң, каталап койчу деп турса. Эмне кыласың? Мен ага карабай, укпай өзүмдүн жолум менен кете берем. Бир чети туура. Туура айттың, бир чети кубаныч, туура. Жанагы алдыңкы сабак бар го, жанагы сабак, кайсы сабак эле? Ошондо айттык, өзүбүзгө ишенимдүү болуу деген сабакта айтканбыз. Эмоция билдирбейбиз, эмоция көрсөтпөйбүз. Ошол шылдыңдаган сөзгө биз мээбизден ишенбейбиз. Мисалы үчүн акылы жок, мээси жок, тупой, акмак десе, биз ишенип алсак, ал сөз ушунчалык күчкө ээ болуп кетет да. Ишенбесек, ал сөздүн мааниси жок болуп калат. Карагыла, бизди капа кылгысы келген, тарынткысы келген адамга ыйлабашыбыз керек, капа болбошубуз керек, тарынбашыбыз керек, уялбашыбыз керек, ыңгайсыз болуп, неудобно болбошубуз керек, байкуш болуп, бечара болуп кетпешибиз керек. Эгерде биз ошондой эмоция көрсөтө турган болсок, ал адам максатына жетет. Түшүнүктүү болдубу? Биз эмоциябызды билдирбешибиз керек. Мындай кылып эле, Кубаныч айткандай, мага сүйлөп атасыңбы, дубалга сүйлөп атасыңбы, ташка сүйлөп атасыңбы, реакция 0 кылабыз. Мисалы үчүн мен Кубанычты шылыңдасам, Кубаныч, Байелге айттыңбы, Асемага айттыңбы, Зейнепке айттыңбы дегендей бариверизм кылганда, ал сөзүн күчү жок болот. Ыйлап, деп, капа болуп, тарынып, ачууланып, нервтеп же бичара болуп, ыңгайсыз болуп, монтип, чума болуп кетип турган эмоцияларыбызды көрсөтсөк, ал адам кийин дагы бизге атака кыла берет. Ошондой эле бизди күнөөлөп, дагы ар кандай жаман сөздөрдү айта баштаса, биз актанганга болбойт. Актануу деген мен кылбадым, мен көрбөдүм, мен олбодум, мен сага тийишпедим, мен сени тийишпедим деп актанбайбыз. Мушташып кетпейбиз, балким күчүбүз жетпеши мүмкүн, мушташпайбыз, күчүбүз жетпейт, күчүбүз жетпесе токмок жеп калабыз, Уялып жер карап калбайбыз. Уялып жер карап калбайбыз, мындай болуп. Сен өзүң ошондойсуң деп шылдыңдабайбыз. Дагы токмок жейбиз анда. Ыйлабайбыз. Анан мен угуп атамбы, мен интернетим слабый деп атат. Бизди шылдыңдап атса дагы, баягы мен окуучума окшоп, шылдыңдап маскарласа дагы, кайрадан дагы хи деп чума болуп, аны менен жакшы мамиледе болбойбуз. Түшүнүктүү болдубу? Бизди тарынткысы келген адамга кандай мамиле кылышыбыз керек экендиги. Чатка түшүнүктүү болсо плюс, каршы болсоңор минус, сурооңор болсо суроо жазып мага байланышкыла. Ариет, Асема, Байел. Кубаныч, жакшы. Бариверизм кылабыз деген түшүндүңөрбү? Сени шылдыңдап, сени тарынткысы келип, сага жаман сөз айтып атса дагы сага баары бирдей болосуң. Чаттагың келбейсиң. Вообще реакция бербейсиң. Адан кийин дальше кеттик эми. Эми бизди тарынтты, бариверизм кылдык, бизди капа кылды, жаман сөз айтты дейли, бирдесе кылды. Эми эмне кылабыз? Правилалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 правила бар. Кааласаңар бул сабак бүткөндөн кийин буларды конспект кылып жазып койгула. Эми правилаларды окуп, ана мен силерге мисал келтирип далилдеп берейин. Эмоциябызды өзгөртпөйбүз,
көзүнө тик карайбыз. Эмоцияны өзгөртүп ыйлагыбыз келип ачууланып нервденбейбиз. Көзүнө тик карайбыз. Алар менен жарашып, достошуп жармашпайбыз. Эгерде жакшынакай эле көзүнө жакшынакай карап туруп, биринчи жолкусунда жакшынакай эле карап туруп, сенин бул кылып атканың мага жакпайт. Сенин бул кылып атканың мага жакпай атат деп айтабыз. Бул биринчиси. Эгерде баары шылдыңдап атса, общий шылдыңдап кетсе, хотя бы 3-4 адам сени шылдыңдап баштаса, эч кандай реакция бербей игнор кылып коебуз. Көптөп адам шылдыңдап атса, реакция бербей койгонго аракет кыл. Сен ыйласаң, алар күч алат. Аларга от жагылат. Жыргап, кайра сүйүнүп, дагы да сени катуураак ыйлаткысы келишет. Бул биринчи правило. Экинчи эреже. Мисалы үчүн, эркектерге, кыздарга деле сени тарынткысы келген адамга желкесине мындай кылып таптап коесуң дагы, мындай кылып коесуң дагы, унчукпай басып кетесиң. Жалгыз жүргөндөн коркпо. Эгер сени классташтарың баардыгы кошпой бөлүп атса, жалгыз жүргөндөн коркпо, жүрө бер, жалгыз. Сабагыңды от души оку. Сонун максаттарды кой, пландарды кой, окуп жибересиң. Жанагы Франциянын билим образование министриге окшоп, классташтар шылдыңдаганда, шашпагыла, мен силерге ким экенимди көрсөтөм дегендей, сабагыңды от души окуп жүрө бергиле. Жалгыз жүргөндөн эч ким эч нерсе болбойт. Бул экинчи кадам. Мындай кылып эле желкесине таптап коесуңар. Мисалы үчүн, ошол сен мына шылдыңдап аткан адамды эле мындай кылып коесуң да, басып кетесиң. Бул экинчи кадам. Эми үчүнчү кадам дальше кандай болот? Эгерде сенден кетип калууга мүмкүнчүлүк жок болуп атса, тамашалашып атса, шылдыңдап атса, эмне кыласың дейт. Кетип кала албай атасың, класстын ичиндесиң, сабакта отурасың, сени шылдыңдап баштады, басып кете албайсың, желкесине да таптай албайсың. Муну техника экөө тең иштебеди. Эмне кыласың? Мисалы, сени семиз же болбосо кара же сары деп иш кылса бирдемкени айтып шылдыңдады дейли. Тамаша менен жооп берип коесуң. Өзүңдү защита кылгандай. Мисалы үчүн, семиз десе, ичикенен душасы таза адамдар семиз болот да, деген сыяктуу ответ берип коесуң. Жакшынакай эле, спокойно эле. Ну что семиз болсо дегендей. Душасы таза адамдар семиз болот да. Не болуптур? Бою кичине десе, бою узун болуп акылы жок болгучу. Бою кичине болуп акылдуу болгон жакшы да. Деп спокойно өзүңгө ишенимде чөткө туруп жооп берип кой. Кара десе, жанагы Барак Обама эле, Американын негр президенти. Каралар деле президент боло алат, Барак Обама. Мисал. Сары десе, Путинге окшошмуз зато дегендей жакшынакай жооп берип коесуңар. Булар дагы тиги адамга акырын, чөттү бул кыйын окшойт. Буну чымоо кыла албайт окшойм деген сигналдарды жаратасыңар. Төртүнчү шаг эмне кылабыз? Эгерде кол көтөрсө, буюмдарыңды талкаласа, акчаларыңды алып койсо, көптөп уруп, зордук көрсөтсө, бул кылмыш. Бирөөгө кол көтөрүп басынтууга болбойт, көптөп бирөөнү урган эң уят. Түшүндүңөрбү? Эгерде сага кол көтөрсө, буюмдарыңды талкалатса, акчаларыңды алып койсо, сени ыйлатып, коркутуп, значит, бул кылмыш. Кылмыш болсо эмне кылышыбыз керек? Кылмыш болупса эмне кылышыбыз керек? Кандай? Жакындарыбыз менен жүрөбүз. Туп-туура, азаматсыңар. Сөзсүз түрдө жакындарыбызга айтабыз, ата-энебизге айта албасак, байкебизге, класс жетекчилерибизге, кандайдыр бир
bir жақын адамдарыбызга сөз айткыла. Чмо болуп, өзүңөрдү жертва кылып, байкуш болуп калып жүрбөгүлө. Стукач, атаң айтып бардың, апаң айтып бардыңбы деген сөздөрдү укпагыла. Жолбосом кээ бир балдар атайын коркутушат. Апаң айтпагын, апаңа уйтсаң мындай кылам деп. Ошондойго чейин баргандар бар. Коркпо. Коркпо. Алар өздөрү корккон үчүн, сенин ата-энеңден, башкадан корккон үчүн ата-энең айткын. Баягы кино бар эле, жана кайсы? Кыргызча сериал чыкты эле го. Эмне? Сабак жөнүндө. Эмне? Акыркы сабак, Акыркы сабак кинодо бар го, билесиңерби? Атаң айтсаң, мындай кылам деп. Вот. Ал өзү коркот. Сенин ата-энең айтып коюштан ал өзү коркот. Ошон үчүн айтпа деп атат. Сен, ата-энем айтсам хуже болот деп ойлобогун. Сен наоборот айткын. Наоборот айтып салган. Так, 5-нчи эреже. 5-нчи эреже. Жашоодо күчкө таянган учурлар болот. Өзүбүзгө ишенимдүү болуунун эң башкысы спорт. Мен муну башында да айткам, кайсы бир сабакта да айткамын. Физикалык жактан күчтүү болуш өзүңдү коргоого жардам берет. Спорт менен тынымсыз машыгып туруу керек. Көрдүңөрбү? Жашоодо кээде өзүбүздү коргой турган, күчүбүзгө ишене турган моменттер болуп калышы мүмкүн. Ошондо эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүздү коргош керек. Буга эмне жардам берет? Бир гана спорт. Ошон үчүн дайыма спорт менен машыгып тургула. Кыздар дагы, балдар дагы. Мен кызмын, мага керек эмес дебегиле. Кыздар дагы өзүңөрдү защита кылыш үчүн кандайдыр бир спорт менен машыгыла. Сөзсүз кыздарды күрөш же бокс же бирдеке деген жокмун. Хотя бы мындай физический